Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга оттуу конокторубуз келип калган. Биз болсо алдыда сонун маектерди кылабыз, ошондой эле жагымдуу чыгармаларды аткарып беришет. Көп күтүрбөстөн тааныштырып өтөлү. Албетте, бүгүн биздин студиябызда Нокот районунун Көк Жар айыл өкмөтүнүн Турабыл Шамшиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин музыкадан берген мугалими Калилов Шерболот агай жана ошондой эле өзүнүн окуучулары Гүлдөр тобу келип отурат. Алардын ичинен айта кетсек Абдыкадырова Акбилек, Маматаирова Хадижа, Абдыкеримова Мерим аттуу гүлдөр келип отурат десек дагы туура болот. Саламатсыздарбы агай? Кош келиңиздер, кутмантаңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Маанайларыбыз жакшыбы? Ооба. Баракелде. Бул жакта окуучу кыздарыбыз чынында да сүйлөгөндөрү дагы бирдей, алдыда биз сонун чынында бир сонун чыгармаларды күтүп калабыз сиздерден. Агай, окуу процесси кандай жүрүп жатат? Мая келип калды. Мая Жакын. азыркы учурда эми ушул экзаменге даярданып ошондой иш-чаралар болуп атат. Анан мына алдындагы акыр коңгуроодо даярдануу болуп жатат. Биринчи балдар күнүнө дагы даярдык болуп жатат. Айтор көптөгөн майрамдарга даярдык көрүп жатасыздар, Баракелде. Анда биз маегибиздин башында эле конокторубуздан бир жагымдуу чыгарма сурансак, Албетте, конокторубуз бизге ушунчалык табышмактуу болуп атат. Талантына биз дагы көрүүчүлөрүбүз дагы көп окуусу келип турса керек. Анда эмесе чогуу биргеликте биздин Гүлдөр тобунун талантына чогуу көп, анда эмесе бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер алгач эле? Анда Апакем деген чыгарма Акберемет Көчөрбаеванын автору. Ошол мырза берсе да Апакем деген. Саламатсыздар кетти анда эмесе. Апакем, ай бактым сен, түбөлүк бар болгон. Ай бактыган, ай жаралган, тубачым Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Асылжан аягым, ардагым аягым. Мен үчүн, улуң үчүн, адагыз Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Ай жаралган, тубачым Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Сагынып кеттим Апакем, ай Апакем. Баракелде, бул чыгармалар болсун дейбиз. Бүгүнкү энелерибиздин майрамына биздин көрүп жаткан жалпы апаларыбызга сонун белек болду окшойт. Апакем аттуу
кыздар аябай атына заттар жарашкан, татына кайсуу, ырдаганда үндөр ушунчалык кооз ачыла түштү десек дагы жаңылышпайбыз. Ооба, мен абдан таң калып турам. Бул жакта окуучуларыбыз 5-чи эле класстын окуучуларысыздар, 5-чи класста эле ушундай жогорку деңгээлде ырдаса, келечекте бир музыкалык билими жогоруласа, анда бир сонун бир ырчылардан чыгат деп ойлойбуз сөзсүз түрдө. Алдыда кийин келечек каалап өтөбүз. Ага эми айтсаңыз, дал ушул гүл тобу туурасында, мектебиңиздердеги музыкалык иримдер туурасында бизге маалымат берип өтүңүзчү. Мектебибизде ушул мен ирим ачканмын, ушул Аалам тобу деп. Эмне үчүн Аалам тобу деп койдум? Аалам тобуда эми баардык темалар кирип кетсин деген ойдо. Анан ошонун ичинде бул кыздарым мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, баардыгы супсулуу, Ооба. бойлору дагы Бирдей, ойлору дагы бирдей да булар. Ошого буларды карап отуруп анан Гүлдөр тобу деп ачып койдум. Эми ушул канча 2001-жылда жумушка келген болсом, ошондон бери ушул Аалам тобун ушинтип иштетип келатам. Демек Ар жылы жаңыланып, кружокко жазылышып, дагы кайра кетишип, дагы келишип, ошентип Аалам тобу бирок жашап келишти. 2001-жылы түптөлгөн экен Аалам тобу, Демек Аалам тобунун ичинде ар кандай тараптагы таланттар бар, Би бар, ыры бар, ошо бар. Кыздар айтсаңыздар, бул ырларга даярдаганда, эгер дагы айыңыздар сиздерге жакпаган ырларды ырдата турган болсо, же болбосо ушуларды ырдайлы десе, силер эмне кыласыңар? Биз макул болобуз, агайдын айтканын кылабыз да. Деги эле бир ырды даярдап чыгарганга силерде канча убакыт кетет? Аны жаттап, даярдап, музыкага түшүп дегенге канча убакытта даяр болосуңар? Бир ырды канча убакытта даярдап бүтүрөсүңөр? 3 жума. 3 аптанын ичинде жаттап даяр болуп каласыздар, Баракелде. Негизи агай айтсаңыз, эмне үчүн жогоруда да айтып өттүңүз да, ушул Гүлдөр тобу булар окшош болгон үчүн деп. Эми ушул Гүлдөр тобунун өзүнүн кыздарга дагы бир суроо узаталы. Келечекте ким болосуздар? Мен дагы токтоло элекмин. Ар бир кесипти жакшы көрөм. Мен өзү 15 жашымдан 18 жашка чейин программист болгум келет. Андан 25-ке чейин стюардесса, 35-ке чейин журналист, 45-ке чейин мугалим, ошондой 10 жыл биргесип болуп койсуз да? 45-тен 55 жашка чейинчи? Ушул жашка чейин келип, ушундай жоопту мен өмүрүмдө биринчи жолу угуп жатам. Азаматсыз, келечекте дал ушул кесип ээлеринин баарын окуп жетишип, анан кийин баарынан мантап иштеп, дамын татып көрүшүңүзгө биз дагы тилектешпиз, бирок акыры барып өзүңүз сөзсүз түрдө жүрөгүңүз сүйгөн кесиптин ээси болосузго дейбиз, 65 жаштан 75 жашка чейин эмне болом деп атпайбы жана. Мен айтам, сен энелердин лидери болосуң. Энелердин лидери болосуң. Агай, сиз буга чейин билет белеңиз ушул Мээрим, Мээримдин ушундай кесип ээлери болуп билет элеңиз, Ар тараптуу да болсо. Ар тараптуу лидер да бизде. Ал эми Акбилек айым, сиз ким болгуңуз келет? Мен врач болгум келет, 2 кесипти тандадым. Ырчы болгум келет. Адамдарды айыктырып, оорубасын. ырдап берип дебейсиз, Баракелде. Ал эми Агайга окшоп, мен дагы мындай ырчы болгум келет. Тилегиңизге жеткизсеңиз. Мен келечекте врач-хирург болгум келет. Баракелде. Ал эми музыка жаатын эмне кылабыз? Хобби катары алып кетебизби, же кандай болот? Мен дагы бирок сахнага чыккым келет. Айдана декаларга окшоп чоң сахналарга чыгып ырдагым келет. Силерге мындай суроо берейинчи анда. Силердин колуңарда бирден сыйкырдуу таякча бар дейли. Ошол сыйкырдуу таякча бар болгон болсо, силерде мындай мүмкүнчүлүк бар болот. Дүйнөдөгү эң белгилүү бир кайсы ырчы менен ырдагыңар келет, же болбосо кайсыл сахнада ырдайт элеңер ушул сыйкырдуу таякчаны колдонуп. Мен Асель Кадырбековадай болуп ырдагым келет. Демек Асель Кадырбекова менен чогуу ырдагыңыз келет, Мен Ибрайым Акылбекова менен ырдагым келет. Сизчи?
Мен өзімден ағаймен атам. Ай, барекелді. Қол чабыңыз. Мінекей, соның жауап болды. Сөзсіз түрде тілегіңіздерге жетіңіздерде, жаштың тілегін береді деп айтып қойдық қой. Абдан соның ару тілектеріңіздер бар екен. Маған өзгөчө мейірмайымның жоғы жақты, 10 жыл кесе алмаштырған. Чынында бұл да болса уникалды болуқ десек жаңылышпайбыз. Алдыда дагы да болса істермен барлашабыз, Биз болсо кеспеш агайыбызга да бир өзгөчө оюн даярдап койгонбуз, Азыр эгер агай даяр болсо, анда биз ошол оюнду ойнотсак. Албетте бул оюндун шарттарын айта кетели, агай. Негизи бул окуучуларыңызга деле тиешелүү десек болот. Бир чыгарманын башталышын, мелодиясын гана угузабыз сиздерге. Ал кинтин аткаруусундагы кайсылык экенин табасыздар. Биз атайын мурунку муундар уккан чыгармаларды, анан азыркы муундар окуп жаткан чыгармаларды атайын алдык. Балким сиз билбеген ырларды окуучуларыңыз билет, окуучуларыңыз билбеген ырларды сиз билесиз. Анда даярсызбы? Окуучуларыбызга да бир түшүндүрүп өтөлү. Азыр биз музыканы коебуз, бир чыгарманын музыкасын коебуз. Анан эгерде билип калган болсоңуздар, агайыбызга жардам берип айтсаңыздар болот, Эгерде билбей кала турган болсоңуз, ойлонуп, кайсы ыр экенин эстесеңиз болот. Агай, эгерде музыканы дагы бир рет угуп алайын десеңиз, анда биз сөзсүз түрдө коюп беребиз, Анда даяр болсок, баштасак, Анда баштайлы. Бул кайсы чыгарма болду экен, агай? Окуучуларыбыз Ырдабады го десең. Ооба, биз Биз жөн гана мелодиясын угузабыз. Сиздер тапкан аракет кылып. уккан эместер, Муну негизи агайыңыздар укса керек деп ойлойбуз. Мурдагы ыр, бул чыгарма. Дагы бир жолу угузуп көрөлү агай. Сизге тааныш болдубу дегели? Жок, мага эч такыр жолобой атат да. Анда дагы бир жолу коюп көрөлү. Билейин дегенде өчүп калып атат. Азыр ырдап салса сиз билип каласыз ал кайсы экенин. Ошол башымды кылбайт. Анда биз бул чыгарманын музыканы аягында угузуп коелу, азыр болсо. Анда кийинки чыгармага өтө берели. Кийинки чыгармабыз Таптык. микрофонду сүйлөйбүз. Гүлназ Чыныбек кызынын Аттиңай деген ыры. Саламатсыздар, баракелди. Анда кийинки чыгармага өтөлү. Сиздерге негизинен жалпысынан 10 чыгарманы угузабыз. Кайсы ыр болду экен? Тааныш болдубу агай? Аталышын айта албайтам. Сөзүн эстеп калсаңыз, ырдасаңыз болот бир аз. Ушундай кетет эле да. Жок, сөзүн эстей албайт бирок. Бирок таптыңыз, эстей албайсыз. Мелодиясын таптым. Окуучуларыбыз сизге таанышпы, тааныш эмес, Анда дагы бир жолу угузуп көрөлү же кийинкисин өтө берели. Болду го дейм, кийинкиси. анда кийинкисине өтө берели. Агай табыс алды. Албетте бул Мирбек Атабековдун сүрөткө чөптү чыгармасы. Эльдар Русканбаевна Чочун адам деген ыры. Кийинки чыгарманы коюп берели анда. Кайсы ыр болду Бул агайдын агай музыка уккан жылдарына туура келет десек туура болот. Жок, уккандай болсом, бирок айта албайтам да.
Анда Мен кийинки bunun sebebi неме болот эми өзүнчө баягы өзүмдүн баягы автордук чыгармалар менен жүрө берем да мен өзүмдүн чыгармаларым ошолор менен бир аз анда кийинки чыгармаңызды көрөлү. Ооба, туура таптыңыз. жок кайсылар экен эсиме жок көрөтүнөрү Анда айтып коелу. Тик борбейт. сөз эсимде жок. Айзада дейт. Айзада, Айзада. Аха. Биздин убакта ырлар экен да. Биз Биз канча азыркы учурда угуп жаткан, ошондой эле мурдагы сиздердин учурда угуп жаткан музыкаларды аралаштырып анан оюнга койгонбуз. Музыкаларыбыздын саны бүттү окшойт да дерлик. Акыркы бирөөсү калды. Азыр биз 9 чыгарманы жаңырттык, 10-чусун жаңырталы э. Муну кыздар бат эле таап алса керек. Жок. Бул ырчынын башында бир чыгармасын таптыңыздар. Мен таптым деп койбойм. Кайсы чыгарма экен? Айтып койбойсузбу анда биздин конокторубуз таппай калды окшойт э? Жаңылышпасам Мирбек Атабековдун аткаруусунда билбедим эсимде. Сени менен чыгармасы, мен сени менен деген чыгармасы болду. Чыгармасы экен. Биз окуучуларыбыз да агайыбыз да чынында аракет кылдыңыздар. Окуучуларыбыз азыркы учурда угуп жаткан чыгармаларды чынында мыктылап кеткенсиздер. Музыка башталганда эле дароо таап алышты. Анан агай айтсаңыз, мурдагы чыгармаларга канчалык деңгээлде басым жасайсыңдар? Ушул окуучуларды аткартып ырдатканда. Жакшы эле мына көбүнчө музыкадан сабак бергенде өзү ошол элдик ырларды көп басым жасайбыз да. Китепте деле көбүнчө элдик ырлар ошол. Илгерки болгончулардын композиторлордун Окуучуларыбыз өзү кандай чыгармалар жагат болот экен? Кандай ырларды ырдагыңыздар келет? Мурдагы биздин ырчыларыбыз ырдаган ырларды ырдагыңыздар келеби? Жаңырчылардын ырларын ырдап чыккыңыздар келеби? Жаңырчылар Мирбек Атабеков, Нурайым Макулбекова деген ырчыларды укум келет. Микрофонду сипебиз. Анткени жаңырларды сүйүү жөнүндө өтүп кетип да. Мага эски ырлар жагат. Эски ырлар жагат. Сизге эски ырчылардан, эски эмес, мурдагы ырчылардан кимдерди тааныйсыз ырчылардан? Бекбарбиев, Мурдада чыккан, азырда ырдап жатат, э? Самара Каримова. Сиздердин жообуңуздарга карап көрө турган болсок, үчөөңүздөр 3 стилдеги ырларды жактырат экенсиздер. Мисалы, бириңиздер азыркы жаңыдан чыгып жаткан ырчылардын ырын ырдагыңыздар келсе, бириңиздер эски варианттагы ырларды ырдагыңыздар келет экен. Анан айтыңыздарчы, андан кийин сиздерге ыр тандап бергенде бириңиздерге жагып, бириңиздерге жакпай калса, кантип кеңешип чечесиздер? Агай бизге кеңеш берет, агайдын сөзү менен. Сиздерде өзүңүздөрдө ыр тандоого мүмкүнчүлүк болобу же бир гана агайыңыздар тандап берген ырларды? Мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк болгондо силер кандай ырларды тандайсыңар анда? Мектеп жөнүндө, мугалим жөнүндө. Анда үчөөңөр чечишип, келишип тандайсыңар, э? Ошондо азыр кайсы чыгарманы аткарып беребиз? Азыр биз кыргыз апаке. Апаларыбыздын ырымына карата. сөз болгону ошол кайгылышуу. Жалпы энелерибиздин урматына, энелер күнүнүн урматына биздин Гүл тобунан Апам аттуу чыгарма жаңырсын. Микрофонду бир аз жакыныраак кармап алабыз, э?
Асмандағы айдағы жарып чачып жайнады, алан кені гүлге ұқсас апакемдин майрамы. Асмандағы айдағы апакемдин майрамы, алан кені гүлге ұқсас апакемдин майрамы. Күндағы күміш нұрын арнады, алан кені айға ұқсас апакемдин майрамы. Күндағы күміш нұрын арнады, алан кені гүлге ұқсас апакемдин майрамы. Апакем айығым алтын күндей биігім, аман есен жүрікі жарық шашып біз үшін. Апакем айығым алтын күндей биігім, аман есен жүрікі жарық шашып біз үшін. Күлмеңдегі күндағы күміш нұрын арнады, алан кені гүлге ұқсас апакемдин майрамы. Күлмеңдегі күндағы күміш нұрын арнады, алан кені гүлге ұқсас апакемдин майрамы. Ой, баракелде. ыргаçчылык билдиребиз, маанайыңызды жогорулатып, көрүүчүлөрүбүздүн маанайын жогорулатып, сонун бир чыгарма аткарып бериңиздер. Эми окуучуларыбызга кайрадан суроо узатабыз. Айтыңыздарчы, жогоруда агайыбыз тандап берген ырдырдайбыз, макул болобуз агайыбыз айтса деп калдыңыздар, агайыңыздар сиздерге кандай сабак өтөт? Кээде урушуп коебу же урушпайбы? Ушуну айтып бериңиздерчи бизге. Агай урушат, мындай балмуздак жегенде семечка, ошол кешки чипсы дегендей. Ошолорду жеген урушабы? Тамакты бууп коет деп Анан бербейт. Вокалдан ошондой үйрөттүм да буларга. Ошонун диетасы да сактагыла депчи. Хотя бы ошол кружок боло турган күнү жебей келечи депчи. Булар жегиз келе берет таттууну. ооба. Ошондо чындап жебейбизби же агайга билдирбей жеп кое беребизби? Жок жебейбиз. Жеңиз байкап калса керек, Эгерде башка досторубуз дүкөндөн балмуздак сатып алып, аябай жеп жатса, сиздер бүгүн вокалга сабакка барышыңыздар керек. Эмне кылабыз анда? Жебейбиз. Эки жакты карап туруп жеп коебуз. Болсо жеп коебуз. Башка учурлардачы агай, мисалы үчүн бир ырды берди, жаттап келгиле деп, ошону жаттабай калган учурда же жакшы ырдай албай калган учурларда урушабы агай? Тоңго түшүп эле дейт. Мындай тоңго түшүп ырдайга дейт. Негизи агайыбыздын сабак өткөнү жөнөбү кандай? Эмнеси менен жагат агайыбыздын сабак өткөнү? Бизге мындай үндөрдү ачып, бизге жаккан жеке ырларыбызды ырдайбыз. Негизи сиздер дал ушул музыка сабагынан башка дагы кайсы сабактарга кызыгасыздар? Мектепте кандай окуйбуз? Кайсы сабактар жагат? Мага информатика, кыргыз тили, математика, дене тарбия, жана мен жана дине сабагы жагат. Баракелде. Мага тарых сабагы жагат, математика, английский, дене тарбия. Мага биринчиден музыка сабагы, английский, дене тарбия, мен жана дине жана тарых сабагы. Баракелде. Мыкты сонун агайыбызга кайрадан суроо узаталы. Агай, эми сиз өзүңүз дал ушул эмгек тажрыйбаңыз туурасында кайсы жактан билим алдыңыз эле? Бул мектепте канча жылдан бери иштеп келесиз? Ушулар туурасында өзүңүз туурасында маалымат бериңизчи. Мен ушул мектептен эле ушул музыкага кызыкканмын, ушундай ушулардын мезгилинде мен дагы ушул музыкага өтө кызыкканмын. Бирок мен ошол мезгилде, биздин мезгилде ушундай мындай кружоктор ончалык эле өрчүгөн эмес эле да. Бирок ошол музыкага кызыгып отуруп, акыры мен өз жакта лицей бар, училищага ошол жерге тапшыргам. Ошол жерде өтө мындай көркөм өнөр эмеси кружоктор көп экен да. Ошол жерге барып өнүккөм. Анан нарынан илим жетишпегенин билип, анан Ишенебай Арабаев атындагы университетке, ошо педагогикалык факультетке тапшыргам, музыка факультетикечи Бишкекте. Ошол жактан жогорку билимдүү болуп, 2001-жылы өзү эмгегимди ошо өзүмдүн айылымда баштагам да. Ошондон бери ошол 20 жылдай
стаж болуп калды. Билим берип келесиз окуучуларга. Ага айтсаңыз, эгерде сизге кайрадан ушул кесип тандоо мүмкүнчүлүгү берилди дейли, кайрадан 18 жаштасыз, кайрадан ушул мүмкүнчүлүк берилди. Бирок сиз билесиз, музыка деген эмне, азыркы иштеп жаткан жумушуңуздун түйшүгүн дагы, оңой жагын дагы, жыргалын дагы билип калдыңыз. Бирок кайрадан ушундай мүмкүнчүлүк келип калса, кайсы кесипти же кайсы өнөрдү тандайт элеңиз? Мен бул жөнүндө өз ойлонуп көрбөпмүн. Башка кесип жөнүндө так ойлонбопмун да. Себеби ушул жан дүйнөм менен ошол кичинемден баштап музыкага кызыккандыгым үчүн ошол окуу жайды бүттүм. Анан эч кандай ойлонбой туруп иштеп атам да, мындай нары бери ойлонбойм да. Ушул кесип мындай окуганда жакшы эле деп айтпайм да. Бар ойдон Ошол өзүмдүн жүрөгүмдөгү болгон нерсени ушул балдарга берип, балдар менен иштеген мага жагат. Баракелла. Демек, мүмкүнчүлүк берилсе анда кайра эле ушул музыкалык жаатты, музыканы тандайт турбайсыз э? Билим берүү жаатын. Агай, эми ушул окуучуларга сабак өткөн ыкмаларыңыз туурасында, кантип музыканы үйрөтөсүз, кантип бир ушундай сонун ырдатасыз, өзүңүздүн ыкмаларыңыз туурасында айтып бериңизчи. Ыкмалар мен эстрада жана вокал болгону үчүн биринчиден булардын үнүн ачыш үчүн, үнүн калыптандырыш үчүн ошол өзүнүн эрежелери бар. Ошол мисалы үчүн до мажор болсо, ошол дону ирети менен ырдатып, кайсы жерде дем алыш керек, кайсы жерде дем албай ырдаш керек, үзбөй ырдаш керек дегендей, ошол нота боюнча ушуларды үйрөтөм. Үнүн ачканга аракет кылам буларды. Окуучулар менен иштешүү ыкмаңыз кандай болот агай? Булар эми окуучу да бала, кичинекей, кээде түшүнбөйт, кээде аткаргысы келбейт, жалкоолонот дегендей. Ооба, эң түйшүгү ошол да. Мисалы үчүн жакшы настроение менен келип буларга өтөйүн дегенде мындай настроениясы чыгып калат да булар. Келет дагы анан эмне кылат, мен бирок түшүнгөнгө аракет кылам. Мындай ырдабай отуруп тура бер дейм. Отуруп бир аздан кийин жазылат да. Себеби булардын характерлери, пейилдерин мен уже үйрөндүм да. Негизи Эми булар эле эмес да, булар дагы менде бир 20-дан ашык да. Анан баарына өзүнчө мамиле кылам да, карап турам. Көргөндө эле эсиме түшөт да, бул кандай характер экенин турат да. Карап турам, ошого карабам экен. Булар туура бирөө кандай десем, тарынып калат. Анан буларга мен башында тарыныч деген эмне бул? Тарынычты мен түшүнбөйм. Бул эмне? Барбы бизде жашайт тарыныч деп башында ошентип алгам да. Тарынбагыла. Такыр тарынбагыла. Тарынсаңар көп максаттарыңарга жетпей каласыңар депчи. Тарынган убакытта эле шолчо убакытта жеп коесуң, отуруп каласың. Мына мисалы үчүн бүгүн тарындың эле, мына отуруп калдың азыр, эч нерсе кылбадың. А булар ырдады, кимге пайда? Ошон үчүн тарынбайбыз, күлүп турабыз деп турам буларды. Көңүлүн ачып турам да. Күлөт, буларга көбүнчө эркиндик берем. Булар кааласа бийлейт. Ошол өзүнүн кабинетте ошол жерде кааласа бийлей десе бийлетип коем. Өздөрүн тандоого коем да. Келем, бирок бул жерде баягы тематикадан чыгарып бербеш үчүн булар эми жаш өзгөчөлүгүгө карап, булар эми сүйүү жөнүндө эле ырдай берсе болбойт да. Ошого сүйүү жөнүндө ырдагыла, бирок мекенге болгон сүйүү жөнүндө, энеге болгон сүйүү жөнүндө, досторуңар болгон сүйүү жөнүндө ырдасаңар болот деп темаларды тандап берем да. Ооба. Чындыгында айтылат го, чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдар, ырдаган адамдардын ой жүгүртүүсү, дүйнөсү башкача болот да. Анан кийин ушунчалык ар биринин жүрөктөрү найзак, ар биринин көңүлү найзак болот эмеспи ошол? Өзүм деле жүрөм найзак. Анан акай сизге акыркы сурооңузду атайынчы. Азыркы учурдагы жаш музыканттарга эң керектүү сапат кайсыл деп ойлойсуз? Азыркы музыканттарга насааттын ошол биринчиден сабырдуулук. Эң биринчи сабырдуулук, анан эмгек. Мен көбүнчө ырларды угуп эле жүрөм. Бир ыр менен эле ошол ырдап жүргөн ырчылар бир ыр менен эле көп жыл жүрүп калгандар болуп атат да, мындай. Же мен өзүм баягы обончу болгонума мен кайра жарата бербей бекен деген ой болуп калат да. Менчи ушул жаңы хотя бы бир жылда бир жаңы ырды чыгарып жаңыласа болбойбу экен, ошону сунуштап келем да. Мындай хотя бы бир жылда бир ырды жаңы кошуп койсо жакшы болот эле. Себеби мисалы үчүн мисал келтирем, мисалы үчүн Бекборбиева иштеп турган көрүнүп турат да. Жаңы ол болбосо Бекборбиевдин ырлары өтө көп да. Ошончо ыр болду эми жетишет деп атпайбы. Жаңы ырлар угуп атабыз да, жаңы ырлар кетип атат да. Билбейм, бул жактагы угуучулар деле ошону кааласа керек. Себеби бир ыр кайра эле чыгып атса, баягы ыр экен деп айтпайт.
Андан көрө дагы жанрларды чыгара берсе болот да. Себеби жашоо барган сайын өзгөрүп турат. Агай ошондо сиз өзүңүз дагы өзүңүздүн автордук обондоруңузду жаратасыз, Ооба, мен автордук обондорду жаратам, бирок мындай эле чыгып кеткен эмесмин. Бир аз мындай китеп кылып да чыгарганбыз, сезим коюп аткан немедечи. Обондоруңузду аткаруучуларга бергенсизби? Азыркы учурда аткарылып жүрөбү обондоруңуз эл ичинде? Аткаруучуларга сураса берет эле. Мен мындай популяр болуп бир көрүнүп калсам анан сураса керек деп ойлойм да алар. Мен андай чыккан эмесмин да. Мен келип ушул мугалимдик кылып эле, мына балдарга киришип кетип эле, анан мындай мурун окуп жүргөндө ошентип ойлойт элем, баягы чыгып, Бекборбиев агайлардай болуп мен дагы чыгып сахнада ошондой болсун. Бирок өзүбүздүн университетте иштеп жүргөндө өзү Аалам тобу ошол жерде бар эле. Университетте жүргөндө ошо Аалам тобуда мен капитан команда болуп иштеп мен жүргөм. Анан ырдатат эле, сахнанын адамы элем, сахнада ырдайт элем. Анан обондорум ошол жерден жарала баштаган. Кубат Жакыпов деген биздин агайыбыз бар, акын, комузчу, доцент, азыр мына искусство институтунда не болсо элек, директор. Ошол агайыбыздын чыгармаларга ошол агай менен иштешкенбиз. Өзүңүздүн обондоруңуздан бул ырчы кыздарыңыздарга дагы бересизби? Азыр Апакем дегендер ошол өзүнүн ошол айтып калып ошол болот деп. Баракелде. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз агай. Эми соңку сурообузду узатып өтөлү. Дал ушул сиз үчүн кыз балдар менен иштешүү оңоюраакпы же уул балдар мененби? Анан бүгүнкү күндө негизи дээрлик жалпы эле билебиз, мектептерде агайлардын саны аз, Мектептер агайларга муктажбы? Агайларга муктаж. Мына ушул азыр мына ийримге балдарды алганда эле билинип калып атат да. Бир-эки бала жазылат, анан алардын болушунча аракет кылам мында алып калганга. Бирок кандай болот? Балдар кандай десем катышпай калышат да, мындай кыздардай эле активдүү боло алышпайт да. Ошентип отуруп эле анан балдар аз болуп калып атат да. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн мектепте дагы агайлар, мисалы үчүн биздин мектепте дагы бир 5-6 эле агайбыз да, калган эжекелер. Агайлар көп болсо жакшы болот эле. Баракелде. Анда агай жыйынтыктоочу чыгарманы аткарабыз, Кайсы чыгарманы аткарабыз? Азыр Жакшыбай Жээнбековдун чыгармасы Кыргыз элим деген. Баракелде. Баракелде, кол чабуулар болсун, билдиребиз. Ошондо Гүл тобунун капитан командасы ким болуп калды?
Азырынча жокпу? Бизде көбүнчө мындай алып баруучу ошол башкарат мынакы бул гүлдөр тобу өздөрү бирдиктүү дайым бирге чечишет. Ынтымак каалайбыз дагы да болсо. Ага сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Окуучуларыбызга кең келечек каалайбыз. Сиздин ишиңизге дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай татынакай, таланттуу окуучуларды тарбиялап жүрө бериңиздер демекчибиз. Биз болсо сиз үчүн арзыбаган кичинекей белегибиз бар эле. Ош шаарындагы Канцпарк окуу куралдар дүкөнүнөн ушундай кичинекей белегибиз атайын сиз үчүн даярдап койгонбуз. Ыраазычылык билдиребиз ага. Эми сиздерге эркин микрофон берсек, жалпы ушул келе жаткан 17 май энелердин күнү менен куттуктап, жакындарыбызга салам жолдоп алсак болот, Окуучулардан баштайбыз, ага жыйынтыктап коебуз, Кимден баштайбыз? Кадырлуу апалар жана энелер, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма ден соолугуңуздар чың болсун, бакыт каалайм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Баракелде. Азамат. Биздин ардактуу энелер, майрамыңыздар менен куттуктаймын. Чын ден соолукта болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Саламатсыздарбы, кадырлуу энелер. Сиздерди бүгүн энелер күнү менен куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр жана мыкты өмүр каалайм. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бактылуу болуңуздар. Азамат, баракелде. Агайыбыз. Агайга сыналып. Мен дагы ушул убакыттан пайдаланып ушул эли журтка кайрылгым келип атат. Ушул алдыдагы келе жаткан энелер майрамы менен баардык энелерди, аялдарды, эжелерди, карындаштарды баардыгын чын дилимден куттуктаймын. Жана баардыгыңыздарга үй-бүлөңүздөр кут береке каалаймын. Жана заманыбыз тынч, дайым ушул кыргызстаныбыз өнүгө берсин деген тилектемин. Баракелде. Сиздерге дагы бир рет ыраазычылык билдиребиз, Албетте сиздерге дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Келечекте кыздар дүйнө жүзү тааныган мыкты ырчылардын катарын толуктасын дейбиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Ноокат районунун Көк Жар айыл өкмөтүнүн Турабыл Шамшиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин музыка мугалими Калилов Шерболот агай жана ошондой эле таланттуу окуучулары Гүлдөр тобу, анын ичинде Абдыкарова Акбилек, Маматайырова Хадижа, Абдыкеримова Мерим аттуу сулуу кыздар болду. Өз таланттарына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биз болсо эфирдик саатыбызга карай улантабыз. Алдыда дал ушул жалпы апаларыбыздын урматына Ишен Назаровдун аткаруусундагы Апа Кем аттуу жагымдуу чыгарма жаңырсын кабыл алыңыздар.